боордош казак эли бизге жасап аткан бүгүнкү күндөгү бул кыянатчылыгы деп билебиз. Туура. Мен урматтуу бул жерде президентибиздин кабинетинин өкүлү отурат бул жерде. Минэконом отурат. Биз дагы суга суусун блокада жасайлы. Мен сунум ушундай. Токтотолу биз. Блокада бар да, туурабы? Кытайдан келген потокту болот. Казакстан аркылуу кирсин деген Казакстан тараптын чечими болуп атат, туурабы? Туура. Болот. Мирлан Сакбекович, сизге кайрыла турган Кара суу базары бар. Ал дагы сиздин мүлк фондунда турат. 2007 жылдан бери бир жетекчи жетектеп келип, мамлекетке 500 миң сом, миллион сомдон ашкан эмес. Бүгүнкү күндө башка жетекчи койдуңуз эле мынакей 40 миллион сомго чыгарып атат. Баяндамаңыз 53 миллиардка республикалык бюджет аткарылды. Анын 47 миллиард 930 миллиону бул чыгаша, 5 миллиард 551 миллион сом бул ашыкча акча деп да. Ушул ашыкча акча бар да азыр, Жооп берейинби? Урматтуу Айбек Алтынбекович, туура. Мен баяндама өтүп кеттим. Шу биздин сиздин маалыматыңыз үчүн айтып койсом, белгиленген план боюнча, бекитилген план боюнча биз 1 миллиард 130 миллион сом дефицит менен бекитишибиз керек эле, бюджетти аткарышыбыз керек эле. Бирок белгиленген план боюнча биздин жалпы киреше бөлүүбүз 51 миллиард гана сом болмок да. Ошондо биз 1 миллиард 130 миллион менен дефицит менен чыкмакпыз. Фактически биз январь, февраль, март айында өтүү жыл биз 53 миллиард 564 менен бекитик. Бунун ичинен бюджеттик акча каражат, бул себеби всего поступления да, бунда бюджет, анан спец, анан ПГИ бар да. Ошону кошкондо 53 миллиард. Жалпысынан алганда 5 миллиард 815 миллион сом бул асатак бар. То есть бүгүнкү күндө асатак 1 январь, апрелге болгон бул акчам. Анан болчу маалыматыңыздарда мындай берип атасыздар да, мындан тартыштыкты жабуу булактары боюнча аткаруу 6 миллиард 719 миллион сомду түздү. Анын ичинен ички булактар 7 миллиард 475 миллион сом, тышкы булактар 756,1 миллион сом түздү деп атасыздар да. Тартыштык бар беле 3 айда? Планында тартыштыгыбыз бар болчу 1 миллиард 130. Бирок аткарганда тартыштыгыбыз болгон жок. Себеби жылдын 3 айдын жыйынтыгында биздин акча каражат көп бюджетке акча түштү да. Ошол себептен бизде азыр тартыштык болгон жок бюджеттик акча каражат боюнча. Жалпысынан дагы 4 миллиард 491 бизде профицит менен бекитилди. Республикалык бюджет, мамлекеттик бюджет эсептеп. Кийинки суроом, тышкы карызды төлөө боюнчачы? Мамлекеттик тышкы карыз негизги сумма бул 3 миллиард 534 миллион сом, пайыздары 1 миллиард 329,8 миллион сом болду. Ошол эле учурда мамлекеттик ички карыз 1 миллиард 573,8 миллион, а пайыздары 1 миллиард 123,6 миллиард болуп атат да. Ички карыздын пайызы көппү? Канча пайыз ошонун? Ички карыздын пайыздары общий эменин пайызына где-то бир 70-60%ден бийик. Себеби мен бая айтып өтүп кеттим. Урматтуу депутат Айсара Нышановна сөз берди го, эмне үчүн суроо берди го ошондон. Бул биз процент выплатасы көп да, себеби биз быйыл 15-7 миллиард сомдук биз ГЦБ эме кылсак, чыгарсак, сатсак 1 жылдык бар, 4 жылдыгы бар, 10 жыл мөөнөтү менен. Ошонун обслуживаниясына биз жылда процентин төлөп турабыз да. Ошол себептен биздин внутренний долгтун где-то бир 60%ден көбүрөөгү для обслуживания вот этих государственных ценных бумаг биз беребиз. Биринчи кварталда канча ошон эме чыгардыңыздар ошондо? Вексель менен облигацияларга. Биринчи кварталда биз азыр мен точно айтып берем. Bir milyard 615,5 milyon so'mdi. Ошондо жаңы ашыкча 5 миллиарддан ашык акча болуп атпайбы? Ошондо бул акча ошонун ичинде турат да, ошондо турабы?
бул долг карызыбыз. Былтыркы мурда жылкы алган саткан карыз. А биз быйыл 1 миллиард 616 миллион 15 миллион сомду саттык. Быйылкы жылы биздин бюджетибизде 15 миллиард 600 миллион сомдук ички баалуу кагаздарды чыгаруу суммасы белгиленген. Бул ички источник покрытия дефицита бюджетиге жумшайбыз. Рахмат, Мелис Шерпаевич. Жогоруда Эмил токтогон ушу аябай туура белгиледи. Салык кызматы жана бажы кызматынын бүгүнкү күндөгү 3 айлык аткарган ашыкча кирешелери чын эле мактанаарлык болуп атат. Кудай буйруса, Минэконом бизге прогноз бергендин, Кудай буйруса жылдын аягына чейин аны ашыгы менен, андан сырткары ушул көбүрөөк аткарууга мен ойлойм, терең ишенем, ошондой болот деген чоң ишенич бар. Урматтуу Минэконом, сизге суроо да, Казакстанда чек арада турган жүк ташуучу машиналардын биз канча жоготууга учуруп атабыз? Барбы эсеп китебиңиздер? Жоготуу барбы? 3 күн турат, 5 күн турат. Азыркы күндө жок, андай турган. Жоготуу жокпу? Азыркы күндө жок. Экономикалык мындай финансылык эч кандай бир жок, имеется машинанын турушу өзү по факту. Кандай дейсиз? Машинанын чек арада турушун жок азыркы маалда. Бирок өзү негизи жоготуу өз учурунда баягы экспортко кетпесе ошо соода болбой калат да ошо бар да, туурабы? ошо жерде жоготуу болот. Өз негизи. Сиз айттыңыз да, жогоруда депутаттар сурай бераткан экономикалык блокада жасап атат дедиңиз да, туурабы? Жок, мен эмес. Ким айтты ошону? Бажы кызматы. Ошондой блокада барбы анда, сиз айттыңыз? Азыркы маалда жок, чечилген да. А эмне үчүн анда убагында өтпөйт? Эмне үчүн 4 күн, 5 күн деп турат? Бул Айбек Акылбекович, жыйынтыктаңыз. Өзү мындай факторлор болот да, баягы транзит менен кетип аткан, же болбосо себеби эмнеде? Эмнеге турат? Айтсаңыз, эмнеге биздин жүк ташуучу айдоочуларыбыз эмне үчүн кыйналып атат? Эмне үчүн Тажикстандыкы, Өзбекстандыкы башка жактарда өтүп атат? Биздики эмне үчүн андай болуп атат? Биздики эме блокада бар да, туурабы? Кытайдан келген потокту болот. Казакстан аркылуу кирсин деген Казакстан тараптын чечими болуп атат да, туурабы? Туура, болот. Самат Сатарович, туура айттамбы? Туура айтып атасыз. Бул өткөн жумада эле 8 километрге созулган узун машиналердин баягы кезеги бар эле. Кызматтар чогулуп алып, Арызбек Орозбекович болуп, ал өзүнүн визависи менен Бакыт Султанов менен Казакстан первый вице-премьери сүйлөшүүнү жүргүзүп, ошонун жыйынтыгында азыркы күндө жүктүн кезеги жок. Бирок аркы Казакстан өзү жагына киргизип алып, барыстын ичинен талкалап атышат. Ошол жакка кезек күтүп бар. жерде. Кыйынчылык бар, блокада бар. Тоскоолдук бар. Экономикалык блокада бир бар. тууган боордош казак эли бизге жасап аткан бүгүнкү күндөгү бул кыянатчылык деп билебиз. Туура. Мен урматтуу, бул жерде президентибиздин кабинетинин өкүлү отурат, бул жерде Минэконом отурат. Биз дагы сугат суусун блокада жасайлы. Мен сунум ушундай. Токтотолу биз. Биз эгерде кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиледе боло турган болсок, алаканы биз жакшы жогорку деңгээлде кылышыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө Казакстан менен Кыргызстан ээстин мүчөсүбүз. Рахмат. Мына бүгүн Данияр Эмрекович бир 2 мүнөт убакыт бересиз, андан кийин уруксат бересиз, урматтуу депутаттар. Мына бүгүнкү күндө Өзбекстан Республикасы менен биздин мамилебиз кандай болуп атат? Аябай жакшы болуп атат, туурабы? Кошуна деген ушундай болуш керек. Боордош элбиз биз бардыгыбыз. Менин сунушум, урматтуу бийлик өкүлдөрү, сугат суунун убагы келгенде блокада кылышыбыз керек. Ачык эле. Урматтуу Мирлан Сакбекович, былтыркы кирешенин жалпы суммасын эле айтыңыз эле, жалпы бардыгы бир. Жалпы 13 миллиард сом. 13 миллиард. Урматтуу депутаттар, мына Фугинин мүлк фондусунун былтыркы иштегени аябай чоң жетишкендик болду. Эң көбү 3 миллиард 700 миңден ашкан эмес. Биз макташыбыз керек, колдошубуз керек, кубатташыбыз керек. Мирлан Сакбекович бүгүнкү күндө эң жакшы иштерди алып барып атат. Мына Кыргыз нефтегазга туура адамдарды, так адамдарды, жана ошондой эле аэропорт Манас
туура адамдарды алып барган экен. Бүгүнкү күндө кирешелерди берип атат. Кыргыз алтын мынакей 2 миллиард 700 миллион сом акча киреше берип атат. Биз колдошубуз керек. Урматтуу Мирлан Сакбекович, сизге кайрыла турган Кара суу базары бар. Ал дагы сиздин мүлк фондунда турат. 2007 жылдан бери бир жетекчи жетектеп келип, мамлекетке 500 миң сом, миллион сомдон ашкан эмес. Бүгүнкү күндө башка жетекчи койдуңуз эле мынакей 40 миллион сомго чыгарып атат. Ага чейин мына бизди текшерип жүргөн счетный палаталар бар. Эч бир этибарын алган жок ал нерсени. Мына сиз туура адамды апарып койдуңуз эле 40 миллионго чыгарып атат. Ал 100 миллионго чыгарам деген бир чоң ишенич менен иштеп атат. Сиз колдошуңуз керек, ошол жигитти кубатташыңыз керек. Анан ошол мурунку жетекчи сотко берип атат. Ошол кишинин 10 жылбы, 15 жылдыгын эсептеп счетный палата, урматтуу счетный палата. Урматтуу Мирлан Сакбекович, укук коргоо органдарына берип төлөтүш керек. 400-500 миллион сом акча болот. Иш козгош керек. Ошол кишини мынакей азыр акыркы сөзүм. Мирлан Сакбекович, мына мамлекетке бардык туура эмес иштегендердин бардыгы мамлекеттик бюджетине өзүнүн убагындагы кетирген катачылык үчүн бюджетке акчаны берип атышат. Бул киши дагы ошол акчасын төлөсүн. Убагында жедиби, урдадыбы? Так болсун, жооп берсин, жоопкерчиликке. Рахмат. Рахмат. Сунушуңузду эске алабыз. Бул боюнча абдан катуу иш жумуш жүрүп атат. Кийинки сөз депутат Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Мен жана Айбек Алтынбековичтин ички карызын уланткым келет да. Мына основной долг менен проценти, от проценти основной долгтун 71,5% түзөт экен да. Это получается сен кагазыңар в среднем 71,5% менен болуп атабы доходности. Именно включать это алгыла. Биз мисалы мына государственный казначейский вексель бул доходность 8% менен беребиз. Анан облигацияларды 2 жылдыгын 5%, канчалык жылы мөөнөтү көп болсо, биз процент ошончолук бийик болот. 3 жылдык 6%, анан 20 жылдыгы 10% ушундай сатабыз. Ошолордун биздин обслуживаниябыз ички карыздарга көрсөтөбүз. Анан да 16%-терден алган экенсиңер өз убагында. Жок, биз Силер азыр кайсы айтып атасың? Бул жарым жылда алынган, чыгарган кагаздарды айтып атасыңар? Сиз азыр мага 7 миллиард боюнча квартальный эмени айтып атасыз, туура? По итогам квартала вы говорите. Суроо бердиңиз мага. Да. Туурабы? Вот могу эмеңер показанияңар эме да январь-март-чы, э? Ооба, 3 айдын жыйынтыгы, биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча. Биринчи кварталдын биздин жыйынтыгы боюнча ошо жалпысынан 7 миллиард сомдук карыз, анын ичинен тышкы, сырткы. Ичкисин эле айтып койгула, мен тышкысыны сураган жокмун. Ички карызды эле. Аз аштыңар астап койдум. Так. Внутренние источники финансирования. Вот. Фактически 7 миллиард 75 миллион сом биз берипбиз. Планда 5 миллиард 139 миллион сом белгиленген, биз 7 миллиард берип атабыз. Биздин темп бул негизинен ушул баалуу кагаздардын обслуживаниясынан биз проценттерин төлөп атабыз да. Былтыркы жылы берилген, мурдагы жылы берилген 10 жылдык, 5 жылдык, 3 жылдыкка берилген баалуу кагаздар. Ошолордун келип. Ал жакта канчалык, пайызы канчалык ал кагаз? Мисалы азыр мен бай айтып өтүп кеттим, мына биринчи кварталда 1 миллиард 615 миң сомдук биз баалуу кагаз сатсак, анын ичинен ГКОну саттык, биз где-то бир 2 жылдыгын саттык 5% менен. 7 жылдан 10 жылдыгын саттык 8%. Биз банктар сатып алат да аны. Комбанктар сатып алып туран кийин акчасын бюджетке төлөйт. А биз ошо түшкөн акчаны на покрытие источников за счет внутренних источников дефицита бюджета кылабыз. Ошонун процентин биз төлөйбүз жылдан жылга. Бир нерсени айткым келет да, вот жана казначейский вексельиңер жана облигацияңардын проценттин ставкасы өтө эле жогору болуп атат да. Вот, вы слишком высокие обязательства на себя берете. Ошол муктаждыгы барбы ошондой процент менен привлекать эткен акчаны? Султанбай Абдрашитович, чынын айтканда биз да ушинтип ойлогонбуз. Биз азыр мониторинг, анализ кылып атабыз. Мен бай айтып өтүп кеттим. Биз январь биринчи кварталда биздин планыбыз боюнча 4 миллиард болчу, который мы планировали в начале года. Мы за счет вот этих продаж ценных бумаг привлечем в бюджет 4 миллиарда.
Но в связи этим мы как бы, ну, мы на торги ставим вот эти все, выставляем ценные бумаги, но, к сожалению, по каким-то экономическим причинам. 1 миллиард 400. Мы сіз айтқан, сіз азыр, почему я говорю, не үшін мен сізге айтам бұл несен. Сіздің сұрауыңызға жооп берейін деп отам да, сіз айтып отпайсыз, ставкасы өте жогору депші. Егер жогору болгондо біз бир замат алып кетет болчу. Ошо төмөн болгондуктан биз сата албай отурабыз да. Жок, мен башка жагын суроо берип атам. Ошондой муктаждык барбы, ошондой дорогие деньги привлекать с внутреннего рынка? Муктаждык барбы? Может быть, и не стоит? Может быть, ваши налоговые и таможенные доходы ваши покрывают все ваши необходимые потребности? Не, мы... Необходимости нет привлекать такие дорогие деньги? Мы когда... Могу ответить? Отвечать мне? Да, конечно. Мы когда планируем бюджет в целом на среднесрочной основе, мы доходы и расходы учитываем. Но в любом случае, когда при расчетах мы, когда рассчитываем доходную часть государственного бюджета, мы исходим из экономических показателей. И в рамках этого рассчитывается. Но когда при определении расходной части бюджета, вот недостающая сумма, мы